Жараткан Алла субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга чексиз салават саламдар болсун. Аллахым бүгүнкү күндө сиздердин басып келген кадамдарыңыздардын ар бирине бирден сооп жазып, бирден күнөө кечирип, даражаңыздарды Кудай Таалам жогорулоткон болсун. Өткөнкү жумадан ушул жумага чейин билип билбей кетирген кемчилик ката күнөөңүздөрдү Кудай Таалам кечирген болсун. Кийинки жумага чейин жүзүңүздөр жарык, жолуңуздар ачык болсун. Кудайдын мээриминде, Кудайдын колдоосунда болуп жүрө бериңиздер. Ушундай улуу күндөрдө улуу ибадаттарга бекем болууну жүрөгүбүзгө байлап койгон, сиңирип койгон жараткан Кудай Таалама дагы чексиз шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбардын хадисинде келгендей, 7 түрдүү адам кыяматта эсеп китеп башталган учурда, суроо жооп башталган учурда, адам атадан баштап кыяматка чейин канча адам келсе, ошолордун ар бири бир-бирден очереттен чыгып суроо берип түшкүчө ошол жерде калай калк жыйналып топтолуп күтүп тура турган учурда, көлөкө жок жерде бир гана жараткандын аршынын көлөкөсү болот. Ошол жерде 7 түрдүү адам көлөкөнүн пайдасы тиет. Бирөөсү ким болот? Жүрөгү мечитке байланган адам. Жүрөгү мечитке байланган адам. Могул жерде отурган бир туугандарыбыз, сиздерден Аллахым ыраазы болсун, жок дегенде бир койдун, кочкорду курбандык кылгандын сообу жазылды, Кудайым буйрса. Алла субханаху ва таала Лукман сүрөсүндө: "Я айюхан насу", эй жалпы адам баласы, иттaqu раббакум, силер жараткандан корккула. Жаратканга карата таквалыгыңарга бекем болгула дейт. Вахшау яуман, ушундай бир күндөн этият болгула, ушундай бир күндүн бар экенин унутпагыла. Ал кандай күн? Ла яжзи валидун ан валадихи, ата баласына туруп бербей турган күн дейт. Азыр бул жашоодо Кудайыма шүгүр, стандарт көрүнүштө, мындай табигый көрүнүштө ата баласы үчүн жанын берет. Бир тууган үчүн жанын берет. Дос үчүн жанын берет. Кошуна кошунасы үчүн кайдыгер калбайт. Ким менен жакын мамиледе боло турган болсоңуз, ошол адам үчүн сиз даяр болосуз. Айрыкча эне баласы үчүн неге гана болбосун даяр. Ушул кыяматта ушундай бир күн болот. Ушул күндүн оордугунан, кыйындыгынан ата баласы үчүн туруп бербейт дейт. Эне баласы үчүн туруп бербейт. Вала валидун ан валадихи, вала маулудун хува жазин ан валидихи шей'a. Бала дагы туруп бербейт дейт. Бул жашоодо атасыга кызматты жайга коюп кылат, картайып калса карайт, тамак ашы болсун, көңүлүнү карайт, кийим кечесин карайт. Колунан келген жакшылыкты кээ бир учурда жүрөгүнөн кылса, кээ бир учурда уялгандан дагы кылат. Элдин сөзүнөн уялгандан дагы кылат кызматты. Адамдар сүйлөбөсүн деп. Жек көрүп мындай кылгысы келбей турса дагы, ата экен, атанын кадырын билип туруп дагы кызматты кылып кое берет. Жүрөгүнөн ат души болбосо дагы бирок кылат кызматты. Бала болгондон кийин кылат. Эми кылбай тургандар, булар Кудай өзү кечирсин, чегинен ашып кеткендер болот. Ушундай кызматка даяр болгон бала деле кыяматта атасы үчүн туруп бербейт дейт. Демек, урматтуу жамаат, мусулман болгондон кийин өлүмгө ишенебиз, өлүмдөн кийинки эсеп китеп бар экенине ишенебиз. Эсеп китептен кийин же тозок, же бейиш бар экенине ишенгенибизден кийин ошол күндөр ушунчалык оор болот экен, эч бир адам экинчи адам үчүн туруп бербейт экен. Демек, ар бирибиз өзүбүз жооп беребиз. Өзүбүз кылган ишибизге өзүбүз жооп беребиз. Себепчилер болот, жол көрсөткөндөр болот, багыт бергендер болот, азгыргандар болот, түрткөндөр болот. Бирок кылган ким болот?
ар бирибиз болобуз. Мен кылсам мен өзүм жооп берем, сиз жооп бербейсиз. Сиз кылсаңыз сиз жооп бересиз. Өзүңүз жооп бересиз. Шайтанга сен азгырдың деп шайтанга таштай тургандардын деле шайтандын жообу аларга мен силерди азгырдым дейт. Мен болгону азгырдым. Азгырдым, сени кыйнаган жокмун. Сени мажбурлаган жокмун дейт. Мажбурлоо менин күчүм эмес. Ой берүү меники дейт. Сага ой берип койдум. Оюңду буздум, бурмаладым, жамандыкты сонун кооз кылып көрсөттүм. Жакшыны жаман кылып көрсөттүм, сен өзүң кылдың калганын дейт. Чечим сеники болду, иш сеники болду, жооп дагы сеники эле болсун дейт. Ушул күнгө азыртадан эсибиз барда даярдык көрөлү. Алла субханаху ва таала ошентип адам баласы туура жолдон адашпаш үчүн пайгамбарларды жиберди. Адам атадан баштап акыркы Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбызга чейин Куранда аттары аталган 25 пайгамбар келген болсо, Куранда аты аталбаган 120 миңден ашуу пайгамбар жиберилди. Алардын баардыгы жараткандын бар экендигине, жалгыз экендигине, жаратканга ибадат кылуу туура жол экендигине чакырып кетишти. Алар жаратканга гана чакырбастан, адам баласы бул жашоодо экинчи адам менен болгон мамилесин дагы түздөөгө, аша чаппоого, туура мамиледе болууга дагы чакырып кетти. Ошолордун катарында албетте ислам дини дагы турат. Ислам дини адам баласынын мамилеси эки жолдон турат. Эки жолду бирдей басыш керек. Биринчи жол жаратканга тиешелүү жол. Намаз окуу, орозо кармоо, зекет берүү, ажылыкка баруу, Куран окуу, зикир чалуу, пайгамбарга салават айтуу, тахажжуд. Ушунун баары жараткандын акысы. Кылсаң сооп болот, кылбасаң күнөө болот, жараткан менен өзү менен чечишип алабыз. Экинчи жол бирдей кетиш керек болгон жолдордон. Бул адамдын экинчи адам менен болгон мамилеси. Ал мамиледе дагы жакшы болушубуз керек. Ал мамиледе дагы туура болушубуз керек. Акыбызды жедирбейбиз. Азыркы күндө жедиргендер деле жок эсе, баары акылдуу болуп кеткен, маалыматтар көп тараган, мүмкүнчүлүгү чоң, айрыкча биздин кыргыз элиде кыйындар көп. Акысын жедирбейт, бирок бирөөнүн акысын жейт. Ал дагы болбойт. Акыңызды жедирбеңиз, бирөөнүн акысына кирбеңиз. Бирөөнүн акысына кирүү бул бирде Кудайым кечире албайт деп сүйлөп коюп, кээ бир адамдар туура эмес түшүнүп алып, кичине талаш тартыш жаралган. Кудайдын кечире албаштыгы кудурети жетпегендиктен эмес. Кудай таалам кудурети жетет, кечире алат. Бирок сиз же мен өзүмдү мисал кылайын. Бирөөнүн акысына кирген болсом, Кудай таалам ошол адамга кыяматта акысыны толук берет дагы, андан кийин меникини кечирет. Ал адам мен анын акысына киргеним үчүн ал Кудай таалам менден алып ага берет. Бул талашсыз. Меники жетпей калса, анын күнөөсүнөн мага алып берет. Мен анын күнөөсүн көтөрөмүн. Мен жебеген самсага пул төлөшүм керек болуп калат. Акысына киргеним үчүн. Анын акысына кирип көбүрөөк сүйлөп койдум. Ал мени кечирбеди. Кудай таалам кыяматта мени сооп алат дагы, ага берет, ыраазы болушунча. Жетпей калдыбы, анын күнөөсүн алып мага берет, ыраазы болушунча. Ошондо мен кылбаган күнөөм үчүн жооп беремин. Неге? Акысына кирип койгонум үчүн. Ушунчалык адилеттүү Кудай таалам. Кээ бир туугандарыбыз бар, намазды көбүрөөк окуп коеюн, орозону көбүрөөк кармап коеюн, могул жакта адамдардын акысына кире берейин, муну урдум, муну соктум, мунун акчасын жедим, муну алдадым. Соодада айрыкча. Могул жакта эсеп жабып кетет деп ойлойт. Жабылбай калат. Жабылбайт деле. Бул башка категория,
Акылдуу жаратканды алдаш үчүн акылдуу болбойлу. Алдай албайбыз. Кылба дедиби, кылбаш керек. Бүттү. Акылыңды колдонуп, арам жолдон акча таппа дедиби, таппаңыз. Акылыңыз жетип турса дагы болбойт. Арам жол менен табуу деген сөз 70-80% башка бирөөнүн акысына кирүү деген сөз. Ошол адамдардын мамилесин түздөв үчүн сүйүктүү пайгамбарыбыз дагы кулук мүнөзү, адеп ахлагы жогору деңгээлде болду. Үлгү болуш үчүн. Иннама бу'исту ли утаммима макаримал ахлaq. Ушунчалык сылык мамиледе, ушунчалык өзүнү гана эмес, башкаларды дагы ойлогон адам болду. Бүгүнкү күндө сиз менен бизге ушул мүнөз керек. Жогорда айтып өттүм, Кудайыма шүгүр, биздин Кыргызстанда айрыкча баарыбыз кыйынбыз. Баарыбыздын колубуздан көп нерсе келет. Күч бар, дух бар, таныш бар. Телефон чалса келе коет, жардам бере тургандар. Бүт баарыбызда бар. Бул нерсе нимат катары түшүнүшүбүз керек дагы, чегиден ашпашыбыз керек. Жараткан Кудай Таалам берген нематтарына шүгүрчүлүк кылуудун түздөн түз себеби адамдын кичпейил болуусу. Өзүнү гана эмес, өзгөлөрдү ойлоосу. Качан биз өзүбүздү ойлобостон, коомчулукка көбүрөөк пайдабыз тийсин, мага бир аз зыян келе турган болсо дагы деген ой бизде боло турган болсо, ошондо адамдын иманы толук болот. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Өзүнө ыра көргөн нерсени өзгөгө ыра көрмөйүнчө толук имандуу болбойт деди. Мана ушул хадистерге амал кылууга биздин Кыргызстанда айрыкча көйгөйгө айланган бир маселе. Кээде бул боюнча имамдар мечитте хутба кылат деп деле ойлобойт элем. Бирок ушунчалык көйгөйгө айланганына байланыштуу жумага келген бир туугандарыбызга дагы кайрылып айтып коюубуз милдет болуп турган учуру. Ал урматтуу жамаат, урматтуу мусулман бир тууган, урматтуу жердешим, агам, иним, атам, сиздерден бир сураныч, колуңуздардан келишинче жол эрежелерин сактап бериңиздер. 23 жылы Кыргызстан мамлекетинде 6945 кырсык катталыптыр. 22 жылы 7040 кырсык катталыптыр. 23 жылы кырсыктан 783 адам кайтыш болуптур. Кыргызстан мамлекети боюнча 12 айдын ичинде кырсыктан, жол кырсыгынан 783 адам кайтыш болду. 22 жылы 690 адам кайтыш болду. 23 жылы ушул кырсыктардын айынан 4500 адам жаракат болду. 22 жылы 11049 адам жаракат болду. Ажалы келсе өлөт, биздики деле келсе өлөт, талашуу эмес. Бирок Кур'ан-ы Каримде Кудай Таалам "Вала тулку байдикум ила тахлука". Силер өзүңөрдү жок кыла турган, зыян келтире турган нерсеге өзүңөрдү алып барып таштабагыла деди. Буйрук бул. Араб өлкөлөрүндө алымдар 120 ылдамдыктан ашып бара жатып
кырсыкка учурап кайтыш болгон адамды өзүн өзү өлтүрдү өкүмүнү катары кабыл алып жаназа окушпайт эле. Кыргызстандын ушул кырсыктардын 70% ылдамдыктан экен. Бат бара жатып. Бат бара жаткан адам, шашкан адам, жаш болсун, жашы улуураак болсун, көбүнчө жаштар болот. Өзүн жанын кыйган жери жок. Өзүн жанын гана кыйган жери жок. Башка адамдардын дагы жанын кыйып атпайбы? Ушул 783 адам кайтыш болду. Кудайым рахматын алган болсун аларды. Өлүмүнө ким күнөөлүү? Алардын күнөөсү кимге жазылат? Булар согушта өлдүбү, шейит болдубу? Үйүндө жаткан жеринен ажал жетип өлдүбү булар? Жол эрежесин сактабаган бир адамдын айынан, кесепетинен кайтыш болду. Ким күнөөлүү ага? Мизам чегинде эмес, мизамдан кутулса болот экен, жолун таап туруп. Жараткандын астына барганда кантип жооп беребиз биз? Канча бир тууганыбыз Кыргызстанда, канча адам окуп, чыныгы окуусун окуп, анан бирок алгандар канча? Салыштыра турган болсок статистика кылып, акыркы 10 жылда 3-4%га жетпейт Кыргызстанда окуп алгандар. Калгандарыбыз тааныш билиш менен алганбыз. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Ошондуктан улан дейт Кур'ан-ы Каримде бир окуяга байланыштуу. Бани Исраилге биз сооп күнөө иштерди жазганыбызда бир адам өлтүргөн адам баласын баарын өлтүргөнгө татыйт деп жазганбыз дейт. Бир адам өлтүрсө бир адамдын күнөөсү жазылбайт деген сөз да бул урматтуу мусулман бир тууган. Ушул кырсыктардын 70% ылдамдыктан болгон болсо, кайтыш болгондордун 90% ылдамдыктан гана болду. Ылдамдыкта бара жатып, светофорго жетишпей калат, өтүп кетет, авгонго чыга коет. Колубуздагы маселе газды бир аз азайтып, торумузду көбүрөөк тебип, айдай турган болсок жетип барабыз да. Кудай Таала мана ушул Кур'ан-ы Каримде "Вал ан'ама халакаха лакум фиха манафи'у катиратун ва минха та'кулун вал хайла вал бигала вал хамира литаркабуха ва зинатан ва яхлуqu ма ла та'ламун." Кудай Таалам силерге жылкыларды, төөлөрдү миниш үчүн жаратты дейт. Бир жерден экинчи жерге кыйналбай жетиш үчүн. Жана силер билбеген нерселерди жаратты деген сөздүн тафсиринде силердин акылыңарга сыйбаган кийинки учурларда ушундай дагы бир силерди ташый турган нерселер болот деп тафсирлеген алымдар болгон. Кээ бир алымдардын айтымында мына ушул нематтардын катарыга бүгүнкү күндөгү самолет кирет, машина кирет, автоунаа, поюз кирет, кеме кирет, темирден жасалган. Бул дагы немат. Кудайым берди сизге. Көбүрөөк акча таптыңыз, жакшыраак машина алдыңыз. Шүгүр кылып, эрежени сактап мине турган бололу. 11.000 майып болуптур алдыңкы жылы, былтыры 4.500 адам майып болду. Эми жеңил сакайып кете турган болгон болсо мейли дейбиз. Бирок колдон айрылып калган болсо, кол бар, колу жок болуп калса, аягынан, путунан айрылып кала турган болсо, ички органдары кароосуз азыр биз көрүнбөй жүрө беребиз да. Кудай берген немат бар, ден соолук бар, врачка бир жылда бир барсак барабыз, барбасак жок.
Ал ушундай бир майып болуп, ай сайын каралып туруш керек боло турган болсо, элестетиң ошол адамдын өмүрү кандай өтөт эми өлгөнгө чейин, ажалы жетип. Үй бүлөнү багып аткан болсо, ал үй бүлөнү багууга кандай кыйынчылык пайда болот. Анын тагдырына ошол жазылган, муну эч ким талаша албайт. Бирок себепчи болгон ким болуп атат? Сиз менен биз болуп калабыз. Айдоочу болуп калат. Күнөөсү айдоочуга жазылат. Ошон үчүн жооп берет. Беш минут ашыккан үчүн жооп бербейт ал. Ошол 5 минуттун ичинде эмне болуп кеткендиги үчүн жооп берет. Бир адамдын өмүрүн алды, 2 адамды, 3 адамды майып кылды. Элестетиң, кошумча канча чыгымдар болот, канча миллион сомдор болот. Миллиард сомдорго чейин чыгып кетет. Жылдыгын санай турган болсок. Зыянга ким учурап атат? Сиз менен биз учурап атабыз. Акыркы жылдардагы жол кырсыктарга дагы кошумча себеп болгон жанакы скутерлер. Ага праванын кереги жок экен. Документтин кереги жок экен. Билгени, билбегени каалаган жерден алып туруп минип кете берет. Негизи мамлекет дагы тиешелүү органдар ушул нерсени дагы реттөөгө бир чама көрүш керек. Алар дагы бир мыйзамды ойлоп, же бир эрежелерди киргизиппи кошумча. Бирок сиз менен биз тараптан дагы милдетибиз ушундай нерселерди дагы туура колдонолу. Ушундай нерселерди эрежеси менен колдонолу. Ушунун айынан дагы Кыргызстанда көп ДТП'лар болуп атат, кырсыктар болуп атат. Күчүбүз жеткенди, мүмкүнчүлүгүбүз жеткенди колдонуу эмес. Биз колдоно турган болсок, бизге пайда алып келди, башкаларга зыян алып келбейлиби, алып келбейби деген ойду ойлоп туруп, анан жыйынтык чыгарып, андан кийин чечимди кабыл алып ишке ашыра турган болсок, урматтуу жамаат. Жоопкерчилик баарыбыздын колубузда, Кудай таалам баарыбызга байлаган. Жогоруда айтканымдай болушунча, урматтуу жамаат, урматтуу мусулман бир тууган, урматтуу мекендеш, болушунча өзүбүздү гана ойлобой, коомчулукту дагы бир ойлоп коелу. Башкаларга дагы пайдабыз тие турган болсун. Өзгөлөргө зыяныбыз тийбесин. Пайгамбардын хадиси бар. Адам баласы байкабай бир сөздү сүйлөйт дейт, байкабай сүйлөйт. Муну атайлап сүйлөйт эмес, байкабай сүйлөп коет. Байкабай сүйлөп коет. Ал сөз аны бейишке алып кирет дейт. Дагы бир адамдын байкабай сүйлөп койгон сөзү аны тозокко алып кирет дейт. Сөзүбүз биздин тагдырыбызга бейиш тозок болушуна рол ойногондон кийин, себепчи болгондон кийин, сөзсүз түрдө биздин кыймылыбыз себепчи болот, биздин иш аракетибиз себепчи болот. Байкабай бир нерсени кылып, анын натыйжасында адамдар зыян көрө турган болсо, кыяматта ага жооп бериш бар. Кичине болсо дагы бул жашоодо болушунча өзгөлөрдү акыреттеги жоопту эске алып иш кыла турган болсок. Бүгүн өткөнкү жумадан бери бир аз подвалда, төмөнкү этаждагы колонкаларыбыз бузулуп, тилекке каршы болушунча мастерлерге кайрылып оңдотуп жатабыз. Оңол элек. Ошого могул жерде бир аз батышып олтурсаңыздар, мечиттин сыртында дагы болушунча кызылышпай терең турсаңыздар, мечиттин тазалыгына, урматтуу жамаат, адаттагыдай бир сураныч, мечиттин тазалыгына бир аз көңүл буруп койсоңуздар, дараткананын тазалыгына бир аз көңүл буруп койсоңуздар,
Автоунааларды койгондо мечиттин территориясында, төгөрөгүндө болушунча алысыраак коюп, болушунча башкаларга тоскоол болбой тургандай. Эгерде айла жоктон тосуп кирип калган болсоңуз, башка жүрүүчүлөрдүн жолун тоспой тургандай кылып, анан намазды батыраак окуп, батыраак чыгып машинаны алганга аракет кылсаңыздар. Сиздерден сураныч, ушул нерселерди айта берели. Сиздер болушунча амал кылыңыздар. Бүгүн кыла албай калсаңыз, кийинки жумада амал кылыңыз. Бул нерселер ишке аша турган болсо, маданиятыбыздын өскөндүгү, ыйманыбыздын толук болгонундан себеп көрсөтмө берет. Өзүбүз үчүн дагы жакшы. Кудай астында дагы жүзүбүз жарык болот. Өзүбүздү гана ойлой турган болсок, анда шайтан өзүн ойлогон адам болгон. Шайтан өзүн ойлогон жаныбар болгон. Өзүнү гана ойлогон үчүн динден чыгып кетти. Кудай сактасын сиз менен бизди динден чыгып кетпейли. Бирок адамгерчиликтен айрылып калбайлы. Адамгерчиликке өзгөлөрдү ойлоп, өзгөлөрдүн көңүлүн жогору коюуга аракет кылалы. Өзгөнүн ою, өзгөнүн көңүлү жогору болгондугу ушунчалык ыйык исламда. Ибн Аббас радыйаллаху анху итикафта отурган жеринен итикафыны бузуп чыгып, жанакы мусулман адамдын ишин бүтүрүп, кайра келип буланткан.